Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттер кайра жанданганы жөнүндөгү кабардын фонунда орус рубль, доллар жана еврога карата өз позициясын жогото баштады. Ага эле Кыргызстандын каржы рыногунда дагы доллар кымбаттап жатат. Ал ортодо эң ири базар Дордойдогу соода 5 эсе түшүп, алып сатуулар азыр дээрлик токтоп калды. Соодагерлер болсо убадасын аткарган жок деп азыркы өкмөт башчыга жоопкерчилик артышууда. Өкмөт болсо Альфа Телеком компаниясынын 100% акцияларын сатыкка чыгара турган болду. Мегаком брендинин алдында кызмат көрсөткөн бул уюлдук операторго швециялык Телесонare компаниясы кызыгып жатканы айтылууда. Айтмакчы, бул компаниянын аты Борбор Азия чөлкөмүндө өзбек президентинин кызы Гульнара Каримованын аты аркылуу таанылган. Ушул жана башка экономика, финансы, бизнес темаларына сереп салып эфирде Капитал апталык экономикалык обзору. Студияда Назгүл Коңурбаева. Саламатсыздарбы? Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттер кайра жанданганы жөнүндөгү кабарлардын фонунда орус акчасы кайрадан кунун жогото баштады. Өткөн аптанын ортосунда рубль, доллар жана еврога карата ушул жылдын апрель айынын башынан бери биринчи жолу арзандап кетти. Финансисттердин айтымында буга мунайдын арзандашы дагы себеп болууда. Бирок Украинага байланышкан кабарлар андан дагы чоң таасир берип жатат дейт Ренессанс Капиталдын башкы экономисти Олег Кузьмин РБКга берген интервьюсунда. Рубльга улайлы кыргыз акчасынын дагы куну түшүп, Улуттук банк рынокко кайрадан доллар чече баштады. Каржы регулятору өткөн апта ортосунда 18 миллион 200 миң долларлык интервенция жүргүздү. Улуттук банктын аракеттерине карабастан доллар кымбаттап жатат. Ушул апта доллардын рыноктогу наркы 60 сомго чукулдап калды. Акча базарындагы абалга бир эле финансисттер эмес, катардагы сатуучудан алуучуга чейин карайт. Океандын ары жагындагы Америка акчасынын маанайына кыргызстандыктар эмне үчүн сезимтал келет? Элдик экономика рубрикасы жооп берет. Өмүркан Абдуллаева саткан жашылча жемиштерин тамашалай туристтер деп коет. Анткени дээрлик баары чет өлкөдө өстүрүлүп, Кыргызстанга жеткенче бир катар өлкө чегарасын кыдырып өтөт. Мисалы, банандары Эквадордон, лимону Аргентинадан, өрүгү Тажикстандан, шабдалы менен помидору Кытайдан жол артып келишет. Кытайдан келген товарлар, алар жолу, алар доллар менен иштешет. Алар кымбат доллар менен эсептешип, Кыргызстанга кымбат өткөзүшөт. Биз кымбат алабыз. Например, азыр мунугу помидорлор баардыгы Ташкенттен келет. Ташкенттен бул жака келгенче жолун эсептейт. Албетте доллар менен эсептешет. Курсу өйдө болгон сайын булар да көтөрүлүп атат. Бензини кымбат, жолу кымбат. Бирок тилекке каршы кышы валютасы арзандаса дагы базар наркы түшпөй турат. Апрель айында 1 доллар 64 сом болчу, азыр 58 сомго тең. Ортодогу айырмачылыкты сатып алуучулар сезелек. Көтөрүлүштө бар бир эмес, кымбат болуп атпайбы бар бир. Доллардын немеси бар бул жерде. Конечно, кымбаттап атат да. Доллар көтөрүлгөндө эмне кымбат десең эле доллардын курсу жогору деп эле айтышат. Бунун кичине арзан болчу. 1400дөн алып атканбыз. Доллар 64ге чыккандан кийин 1600ге чыкты. Же 200 сом сразу бизге өтүп кетти. Америка акчасы Кыргызстандагы бааларга кандай таасир тийгизерин карап көрөлү. 2014 жылдын октябрь айы ичинде доллар сомго карата 5%га кымбаттаган. Ошол эле маалда жогорку сорттогу ун дагы 5%га кымбаттаган. Ует болсо 2%га. Көбүнчө сырттан ташылып келген өсүмдүк майы 3%га кымбаттай түшкөн. Соңку 2 айда болсо доллар сомго карата 9,5%га арзандады. Бирок мындан тамагаш эмнегедир арзандап кеткен жок. Тескеринче ун 1,5 сомго, уети 2 сомго кымбаттаган. Өсүмдүк майы болсо 14%га арзандаган. Кардарлар ансыз деле кымбат баада сатып алып көнүп калды деген сатуучулардын бааны түшүрбөй турганы түшүнүктүү. Анткени бир да бизнесмен кошумча кирешеден баш тартпайт. Товарын доллар менен сатып алган сатуучулардын кирешеси сом менен алынат. АКШ валютасынын туруксуздугу ишкер үчүн да тобокелдүү. Бул учурда пайданын көлөмүн азайтпоонун 3 жолу бар. Товарын кымбаттатпай, кардар саны көбөйтүп алса болот. Бирок чөнтөккө кошумча каражат болбосо, банкрот болуп калуу коркунучу бар. Айрым ишкерлер валютанын үстүнө кошулган ар бир тыйын менен бааны жогорулатып турат. Бул уңгайлуу болгону менен кардар санын азайтат. Көбүнчө ишкер алдын алып валюталык чыгымды товардын баасына коюп сатат. Если на рынке конкуренция жесткая, то там особо много не заложишь. Эгер рынокто тандаштык күч болсо, көп акча менен иштей албайсың. Товардын сатуунун дагы көйгөйү бар. Мындан улам күчтүү атаандаштык шартында рынок менен кошо өзгөрүүгө жөндөм болуш керек. Атаандаштар алсыз болсо, анда каражатын 20-30%-ын товарга салып коюп иштей берсе болот. Процентов закинуть на изменение курса и как бы дальше работать. Улуттук валютанын наркынын өзгөрүүсү өтө чоң эмес болсо, анда анын анчейин зыяны жок. Бирок кескин өйдө ылдый итсекириктер экономикалык кырдаалга терс таасирин тийгизет.
Жарандар, банктар базардагы валюталык өзгөрүүгө ыңгайлашып жетишпей калышат. Экономикада валюта наркын секириги волатилдик деп аталат. При падении на больше, по-моему, 12% в течение 2 месяцев за последние 2 месяца. Акыркы 2 айда доллар сомго карата 12% арзандады. Учурдагы рыноктогу кырдаалды жана башка дагы бир топ жагдайларды эсеп алып, бул кырдаал көпкө уланбайт деген пикирлер бар. Ситуации на рынке, там, на внешних рынках и так далее, и так далее. Валюта рыногундагы өзгөрүүгө биринчи кезекте эң керектүү товарлар, тамак-аш, дуушар болот. Ал эми кымбат баалуу буюмдарга эң акырында таасир берет. Айтмакчы, доллардын наркынын өзгөрүшүн дүңүнөн сатып алынган товарлар, күйүүчү май, курулуш каражаттары дароо сезбейт. Уяттуу ишкерлер эски курс менен сатылып алынган товарын жарым жыл бою жаңы партияны сатып алганча арзан наркта сатышат. Ал ортодо Дордой базарындагы соода жүгүртү 5 эсе түшүп кетти. Сатыктын 80%га кыскарганын Соодагерлер профсоюзунун төрайымы Дамира Дөлөталиева Тазабек маалымат агенттигине билдирген. Анын айтымында премьер-министр Темир Сариевдин убадасы аткарылбагандыктан базарда соода дээрлик токтоду. Анткени экономика министри кезинде Темир Сариев Кытай товарлары үчүн чегара 10 майдан баштап жабылаарын айтып, Дордойдогу ишкерлерге бажы биримдигине киргенге чейин четтен товарларды алып кирип алуу сунушун берген. Ишкерлер насыя алып, кампаларын товарга толтурушкан. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын кошулуу боюнча келишими дагы деле күчүнө кире элек. Бул кырдаалга өкмөттүн чет эл көлүк транспорттардан экологиялык жыйым алуу токтому дагы кошумча болууда. Чегара бажы күзөттөрүндө азыр узун кезек. Жеңил унаадан 1000 сомдон, кичи автобустардан 2500 сомдон алышууда. Бул казакстандык алуучулардын санын кыскартып жатат. Дордойдогу соода жүгүртү көлөмү боюнча ар кандай маалыматтар бар. Дүнөлүк банктын иликтөөсү боюнча 2009 жылы 4 миллиард доллардан өйдө болгон. 2008 жылкы каатчылыкка чейин бул көрсөткүч 7 миллиард долларды түзсө, учурда 2 миллиард долларга дагы жетпейт. Ошол эле Дүнөлүк банктын маалыматында Дордойдо ижара акынын жылына 540 миллион доллар топтолот. Борбордук Азиядагы соода көлөмү боюнча экинчи орундагы Алматыдагы Барахолка базарынын ижара акысы мындан бир топко арзан, жылына 66 миллион доллар түзөт. Дордойдон казнага салык түрүнө айына 34 миллион сом, жылына 400 миллион сом түшөт. Базардын аянты 100 гектар, бул 167 футболдук аянтка тең. 40 000 соода түйүнү бар жана 55 000 киши иштейт. Дордой 1 январь күнү гана жабылбаса, дем алышсыз таңкы 6-дан кечки 5-ке чейин ачык. Товарлардын 90% Кытайдан алып келинет. Альфа Телеком компаниясы сатыкка коюлат. Аны менен өлкөдөгү алдыңкы уюлдук операторду өкмөт банкроттон сактап калмакчы. Министрлер кабинетинин пикиринде Мегакомдо акыркы 2 жылда өсүү байкалбайт. Мындан улам өкмөт аны кайра жеке менчикке өткөрүп бере турган болду. Айта кетсем, Альфа Телеком 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин мурдагы бийликке тиешелүү болгон деген жүйө менен улутташтырылган. Азыр компаниянын 100% акциялары мамлекеттин колунда. Компания өткөн жылкы кирешеси 2 миллиард сомду түзгөн болчу. Өкмөт эмне үчүн кирешелүү компаниядан баш тартып жатат? Альфа Телеком компаниясы 2013 жылкы саясий өзгөрүүлөрдөн бери бир нече жолу кожоюнун өзгөртүп, кош бийликти соттук териштирүүлөрдү баштан өткөрдү. Мегаком соода маркасы 2006 жылы пайда болгон. Ал орусиялык Бимаком тарабынан түзүлүп, компаниянын акцияларынын 51% Бимакомдун уюштуруучусу болгон Ивентис Телеком Холдингске, калган 49% мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин саналашы деп саналган Алексей Елисеевке тиешелүү болгон. 2008-2009 жылы Ивентис Телеком Холдингс компаниясы Бимакомду жасалма түрдө банкрот деп жарыялап, активтерин Альфа Телекомго алып чыгып кетет. 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин Бимаком менен Ивентис Телеком Холдингс Альфа Телекомдун мүлкүн 51% талаша баштайт. Максим Бакиевдин айланасындагы кишилерге тиешелүү берген 49% дароо эле улутташтырылган. 2011 жылы Кыргызстандын жогорку соту Альфа Телекомдун акцияларын Бимакомго кайтаруу чечимин кабыл алат. Бирок чечим токтотулуп, 2 жылдан кийин 49%га кошумча 51% дагы улутташтырылып, ишкана толугу менен мамлекеттин карамагына өтөт. Бирок компаниянын мамлекеттик макамынын өмүрү дагы кыска шекилде. Өкмөт өз кезинде ашыгуу менен улутташтырган компаниялардан ошондой эле тездикте баш тартып жатат. Өткөн жылы парламент Альфа Телекомду сатылбай турган ишканалардын тизмесинен чыгарылган болчу. Эми мекемелер аралык комиссия түзүлүп, сатуу үчүн даярдыктар көрүлөт. Альфа Телеком учурда кирешелүү ишкана, бирок компаниянын кирешесинин баары мамлекеттин бюджетине кетип, өнүгүшүнө аз акча калууда. Эгер ушул бойдон жүрсөк, компания эртең чыгашалуу ишканага айланат. Уюлдук операторлор арасында атаандаштык күч. Эгер мамлекет компанияны күч менен кармап турса, кыйынчылыктар пайда болот. Мегаком компаниясынын акыркы жылдагы каржы көрсөткүчтөрү дагы көңүл жылытарлык эмес. Эгер кезинде ал уюлдук оператор алдыңкы орунда турса, 2014 жылдын жыйынтыгы менен экинчиге түшкөн. Учурда уюлдук операторлордун телефон аркылуу үн байланыштары төмөндөп жатат. Аны менен Мегакомдун кирешеси да азаят. Биздин активтердин көлөмү да азайып кетүүдө. Телефон чалуулардын санынын азайышын бардык уюлдук операторлор баштан кечирүүдө.
Анткени учурда WhatsApp, Viber сыяктуу үн байланыштар колдонулуп, уюлдук операторлордун кирешесинин бир тобу колдон суурулуп кетүүдө. Кыргызстан гана эмес, дүйнөлүк уюлдук компаниялар бул рынокты көзгөрүүгө, ыңгайлашып иштөөгө аракет көрүүдө. Ал эми мамлекеттик компанияга бюрократиялык бөгөттөр жана жемкорлук түзүмдөр рыноктогу атаандаштыкка тоскоолдук түзөт. Мегаком мындай динамикасын утулуп баштады, себеби Мегаком жанагы сот чечими чыккандан кийин 100% өкмөткө киргенден кийин башкача компания болуп калды. Алар уже жанагы мамлекеттик закупка боюнча кирип кетишти. Алар бирдеме сатып алыш үчүн уже ошол закон менен сатып алыш керек. Уже динамикасы жок. Бат-бат сатып, мындай бат чечим кабыл алынбайт компания ичинде. Мисалы башка мындай жеке менчик компания алсаңар, алар бирдеме сатып алуу үчүн көп болсо бир күн, 2 күн ичинде чечип коюшу мүмкүн. Мегаком 1 ай кетирет. Мегаком ал деген эме да, производство. Бирдеме алыш керек, бирдеме оңдош керек. Анан маркетингге акча жибериш керек. Маркетингге жибербесе, анда абоненттер келбей коет. Өкмөт дагы мамлекеттик ишкананын атаандаштыкка туруштук бере албастыгын, аны менен өзүнүн башкаруудагы жөндөмсүздүгүн моюнга алууда. Бир дагы мамлекеттик ишкана рынокто лидер болуп эсептелбейт. Дээрлик баары чыгаш алуулардын катарында. Мисалы биз айтып кетели, жанагы эле Кыргыз алтын 100% мамлекеттик. Инвесторго бул кызыгы жок да, 100% мамлекеттик болсун. Андан кийин акча кайсы принцип менен акча салат. Ошон үчүн мындай башкача да, же биз мен иштеп кеткен Кыргызтелекомдо 92% мамлекетте, 8-9% мындай эмеде. Бирок ал миноритарный акционерлер көп кызык эмес да. Мисалы бир инвестор келем десе, бир хотя бы 20-30% кармаса, анда ойлойт, мен акча корсом ошончо алат элем депчи. Бирок бул Мегакомду сатуудагы жалгыз себеп эмес. Айрым пикирлер боюнча өкмөт күмөндүү үлүштөн арылууга шашылып жатат. Анткени компаниянын 49% саясий өзгөрүүлөрдөн улам мамлекетке өтүп калган. Андан сырткары өкмөттүн экономикадагы тешикти бүтөөгө акчага муктаждыгы дагы бар. Азыр эле Мегакомго кызыктар потенциалдуу инвесторлор бар экени да айтылууда. Кыргызстанга кирүүгө кызыктар компаниялардын катарында коңшу мамлекеттердин коммуникациясын колго алган швециялык ишкана Телесонеранын да аты аталган. Айтмакчы, бул компаниянын аты Өзбекстан президентинин кызы Гульнара Каримовага байланышкан чыр-чатакка аралашкан. Ал эми Мегакомдун наркы көз карандысыз эксперттердин баалоосунан кийин белгилүү болот.